Саламатсыздар, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен чыныгы кызматчынын жашоосу деген теманы карайбыз. Буга чейинки насаат сөздө биз сиздер менен элдештирүү кызматы, Кудай бизге башкаларды өзү менен элдештирүү кызматын бергендигин караганбыз. Бүгүн болсо биз 2-Корунтуктар 6-бөлүмдөн чыныгы кызматчынын жашоосу аттуу теманы карайбыз. Кудайдын чыныгы кызматчылары кандай болорун карайбыз. Бул бөлүмдү биз 3 бөлүккө бөлүп карайбыз. Биринчи бөлүк 6-бөлүм 1-аяттан 10-аятка чейин чыныгы кызматчынын ар кандай кырдаалдардагы жүрүм туруму. Экинчи бөлүк 6-бөлүм 11-ден 13-кө чейинки аяттарда чыныгы кызматчынын жүрөгү. Ал эми 3-бөлүк 6-бөлүм 14-аяттан 7-бөлүм 1-аятка чейин чыныгы кызматчынын бутпарастык жүрүм турумдан сактануусу деп аталат. Демек, биринчи бөлүк чыныгы кызматчынын ар кандай кырдаалдардагы жүрүм туруму. Мына ушул алгач ушул биринчи бөлүктү карайлы. 6-бөлүм 1-2 аяттарды карайлы. Кудайдын кызматташтары катары силерге эскертебиз. Кудайдын ырайымын кабыл алганыңар пайдасыз болуп калбасын. Себеби ал мындай деген: жакшы убакытта мен сени уктум. Куткарылуу күнү сага жардам бердим. Мына азыр жакшы убакыт, мына бүгүн куткарылуу күнү. Бул 1-аятта айтылгандай, Кудайдын ырайымын кабыл алганыңар пайдасыз болуп калбасын дейт. Бул эмнени билдирет? Кудайдын ырайымын кабыл алганыңар пайдасыз болуп калбасын деген эмне? Бул буга чейинки бөлүмдөгү айтылган чындыктар менен. Тагыраак айтканда, силер Кудай менен элдештиңер. Эми ошол элдешкениңер пайдасыз болуп калбасын. Кудай менен элдешкенден кийин эми ошого ылайык жашагыла деген маанини билдирет. 3-аятта кызматыбыз сөзгө калбаш үчүн эч кимге эч нерседе кедерги болбойбуз дейт. Кызыл Инжилде кылган кызматыбызга тил тийбес үчүн биз эми эч кимге жолтоо болбойбуз деп которулган. Бул аятта кайсы кызмат жөнүндө сөз болуп жатат? Эгерде бул аяттын контекстин карасак, буга чейин айтылган элдештирүү кызматы, жакшы кабар кызматы, Кудайдын сөзүн айтуу кызматы жөнүндө сөз болуп жатат. Мына ушул кызматка, Кудайдын сөзүнө, жакшы кабарга, элдештирүү кызматына тил тийбеш үчүн же Паул тил тийгизбеш үчүн бүт аракетин жумшап жатат. Ал өзү кылып жаткан Кудайдын кызматына тил тийгиздиргиси келбей, ошол кызматтын сөзгө калышын каалаган жок. Кандай деп ойлойсуздар? Кайсыл учурда биздин кылган кызматыбыз сөзгө калышы мүмкүн? Кайсы учурда биздин кылган кызматыбызга тил тийиши мүмкүн? Качан биз айткан сөзүбүздү аткарбаганда, качан биз өз сөзүбүзгө турбаганда биздин кылган кызматыбызга тил тийиши мүмкүн? Кылган кызматына тил тийгизбеш үчүн кандай аракет кылганын кийинки аяттарда элчи Павыл түшүндүрүп берет. Кылган кызматыбызга тил тийбесин үчүн биз эч кимге жолтоо болгубуз келбейт. Тескерисинче, кыйынчылык келгенде, муктаж болгондо, кысымчылык болгон учурларда, таяк жегенде, түрмөлөргө түшкөндө, куугунтуктар болгондо, эмгектенгенде, уйкусуз түндөрдө, орозо кармаганда, мына ушундай учурларда, ушундай ар кандай жагдайларда, андан ары элчи Павыл тазалыкты, кемиңгерликти, кеңпейилдикти, чыдамдуулукту, жакшылыкты, ыйык рухтун күчүн жана таза сүйүүнү көрсөтүүдө, чындык сөзүн жарыялоодо, Кудайдын күчүн көрсөтүүдө, адилеттиктин куралын оң колубузга дагы, сол колубузга да кармап, бизди сыйлап жатышканда да, кордоп жатышканда да, жамандап жатышканда да, мактап жатышканда да, бардык учурда бардык нерсеге чыдап, өзүбүздү Кудайдын кызматчылары катары көрсөтүп жатабыз. Бизди жалганчы деп эсептешет, бирок биз ишенимдүүбүз. Кызыл Инжилде
бизди жалганчы деп эсептешет, бирок биз чындыкты гана айтабыз деп которулган. Таанымал болбосок да бизди таанышат. Бизди өлгөн адамдар катары көрүшөт, бирок биз тирүүбүз. Бизди жазалап жатышат, бирок өлгөн жокпуз. Бизди капа кылып жатышат, бирок биз ар дайым кубанабыз. Жардыбыз, бирок биз көптөрдү байытабыз. Эч нерсебиз жок, бирок биз баарына ээбиз дейт. Кудайдын чыныгы кызматчысы ушундай болот. Кудайдын чыныгы кызматчысы кылган кызматына тил тийгизбеш үчүн колунан келген бардык аракетин жасайт. Ал бардык учурда бардык нерсеге чыдап, өзүн Кудайдын кызматчысы катары көрсөтөт. Чыныгы кызматчы деген чындык сөзүн жарыялоодо, Кудайдын күчүн көрсөтүүдө, адилеттиктин куралын оң колуна дагы, сол колуна да кармап, бардык учурда бардык нерсеге чыдап, өзүн Кудайдын кызматчысы катары көрсөтөт. Бул биз окуган үзүндүдө ар кандай жагдайлар, кыйынчылыктар, куугунтуктар, бизди жамандагандар, ошол учурда сыйлап жатканда дагы биз бардык учурда бардык нерсеге чыдап дейт. Демек, бизди кабыл алышканда дагы, бизди сыйлашканда дагы биз текеберденип өзүбүздү көтөрүп жаткан жокпуз. Жана тескерисинче бизди куугунтуктап, бизди кабыл албай, бизди капа кылып, бизди жамандашканда дагы, кыйынчылыктар болгондо да, таяк жегенде, түрмөлөргө отурганда да, бардык жагдайларда, жашоонун бардык кырдаалында, жамандыкта, жакшылыкта дагы, бардык учурда бардык нерсеге чыдап жатабыз дейт. Демек, ушул сөз бардык учурда бардык нерсеге чыдоона биз өзүбүздү ушундай кылып көрсөтөбүз дейт. Мына чыныгы кызматчынын ар кандай кырдаалдардагы жүрүм туруму. Ал бардык учурда бардык нерсеге чыдайт. Бардык учурда бардык нерсеге чыдап, бардык учурда бардык нерседе өзүн Кудайдын кызматчысы катары көрсөтөт. Ар кимибиз өзүбүзгө суроо берели. Менин кызматым сөзгө калган жокпу? Мен жүрүм турумум менен Кудайдын кызматына тил тийгизип жаткан жокмунбу? Кудайдын кызматы же кылып жаткан кызматым сөзгө калбаш үчүн мен кандай аракеттерди кылып жатам? Андан кийинки экинчи бөлүк, 6-бөлүм 11-ден 13-кө чейинки аяттар. Чыныгы кызматчынын жүрөгү. 11-аятта Паул мындай дейт. Корунтуктар, силер менен ачык сүйлөштүк. Силерге жүрөгүбүздү кенен ачтык. 12-аятта биз силерди жүрөгүбүзгө батырдык, бирок силер бизди батыра албадыңар. Силерге балдарым катары кайрылып жатам. Биз сыяктуу эле силер да бизге жүрөгүңөрдү кенен ачкыла дейт. Демек, элчи Паул жүрөгүн өзүнүн кызматташтары менен бирге ал жүрөгүн кенен ачкан, корунтуктар үчүн кенен ачкан, жүрөгүнө батыра алган. Бирок корунтуктар аларды жүрөгүнө батыра алган эмес. Чыныгы кызматчы шакирттерине жүрөгүн кенен ачып, алар менен ачык сүйлөшөт, аларга жүрөгүн жаппайт, тескерисинче аларга жүрөгүн кенен ачып, аларды жүрөгүнө батырат. Аларга балдары катары мамиле кылып, аларды балдары катары тарбиялап, аларды да жүрөгүн кенен ачууга үйрөтөт. Ар кимибиз өзүбүзгө суроо берели. Менин жүрөгүм адамдарга, өзгөчө шакирттериме кенен ачыкпы? Аларга жүрөгүмдү, дилимди кенен ачтым беле? Адамдарга жүрөгүмдү ачууга кандай тоскоолдуктар бар? Эмне себептен жүрөгүмдү жаап алдым? Алардын ишенимсиздигиби же менин кемчиликтеримби? Эмне себептен менин жүрөгүм жабык? Демек, элчи Павыл жүрөгүн кенен ачкан экен, жана элчи Павылдын жүрөгүнөн, анын кызматынан биз үлгү ала алабыз. Элчи Павыл шакирттерине, корунтуктарга жүрөгүн кенен ачкандай эле, биз дагы адамдарга, өзгөчө шакирттерибизге жүрөгүбүздү кенен ачууга үйрөнө алабыз. Андан кийинки 3-бөлүк, 6-бөлүм 14-аяттан 7-бөлүм 1-аятка чейин. Эмне үчүн 7-бөлүм 1-аятты кошуп койдум, анан кийинчерээк түшүндүрүп берем. Чыныгы кызматчынын бутпарастык жүрүм турумдан сактануусу.
6 бөлүм 14 аяттан 7 бөлүм 1 аятка чейин. Ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбогула. Ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Жарык менен караңгылыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Машаяк менен Белиярдын ортосунда кандай макулдашуу бар? Ишенген адам менен ишенбеген адамдын ортосунда кандай жалпылык бар? Кудайдын ибадатканасы менен буркандардын ортосунда кандай байланыш бар? Анткени силер тирүү Кудайдын ибадатканасысыңар. Кудай мындай деген: алардын арасына жайгашып, алардын арасында жүрөм. Алардын Кудайы болом, алар менин элим болушат. Ошон үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө дейт Теңир. Арам нерселерге жолобогула, ошондо мен силерди кабыл алам. Мен силерге ата болом, силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар дейт кудуреттүү Теңир. Бул аяттардагы чындыктар ишенимдин контекстинде, бизнестин же жумуштун контекстинде эмес, Кудайга болгон ишенимдин, Кудайга болгон ишенимдеги жашоонун контекстинде айтылган. Ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла дейт. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла деген ишенбегендер менен бирге бир максатта, бир ойдо, бир ишенимдеги ишти алып баруу мүмкүн эмес экендигин айтып жатат. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда эч кандай жалпылык жок. Жарык менен караңгынын ортосунда эч кандай жалпылык жок. Жарык менен караңгы кошула албайт. Ошондой эле ишенбеген адам менен ишенбеген адам, ишенген адам менен ишенбеген адам ишенимдеги жашоодо бир ойдо бир максатта кошула албайт. 15-аятта Машаяк менен Белиярдын, Белиярд бул шайтандын бир ысымы. Машаяк менен Белиярдын ортосунда кандай макулдашуу бар? Эч кандай макулдашуу жок. Ишенген адам менен ишенбеген адамдын ортосунда кандай жалпылык бар? Эч кандай жалпылык жок. Кудайдын ибадатканасы менен буркандардын ортосунда кандай байланыш бар? Эч кандай байланыш жок. Ошондуктан бул үзүндү, бул чындыктар ишенимдин контекстинде айтылган. Албетте ишенбегендер менен биз бизнесте же жумушта кандайдыр бир максат коюп бир иш алып барышыбыз мүмкүн. Бирок бул эсибизде болуш керек, ишенимдин контекстинде айтылган, эч кандай жумуштун, иштин же бизнестин контекстинде айтылган эмес. Бул Кудайга болгон ишенимдин, Кудайга болгон ишенимдеги жашоонун контекстинде айтылган. Ишенбеген адам менен ишенген адамдын ортосунда жумушта же бизнесте кандайдыр бир макулдашуу болушу мүмкүн, биз жогоруда айткандай. Бирок Кудайга ишенүүдө, ишенимдеги жашоодо эч кандай макулдашуу болбойт. Бул темада эч кандай бир ой, бир тилек, бир максат болбойт. Мына ушул контекстте айтылган. Ошондуктан көпчүлүк насаатчылар бул текстти нике куруу темасына байланыштуу көп колдонушат. Ишенген адам менен ишенбеген адам турмуш курбаш керектиги тууралуу бул үзүндү дагы толук түшүндүрүп берет. Себеби нике бул эки адамдын жөн гана бирге жашоосу эмес, бирок эки адамдын биригүүсү. Алардын денелик жактан гана эмес, бирок денелик жактан дагы, жандык жактан дагы жана рухий жактан дагы биригүүсү. Алардын бир дене болуусу. Демек алар денелик, рухий жана жандык жактан бир бүтүн болушат. Биригишет. Ошондуктан ишенген адам менен ишенбеген адам баш кошсо, ишенген адам баары бир асмандагы түбөлүк нерсе жөнүндө ойлонот, ал эми ишенбеген адам болсо асмандагы нерселер жөнүндө эмес, жердеги нерселер жөнүндө ойлонот. Ошентип экөөнүн жашоого болгон көз карашы эки башка болгондуктан, негизги максаттары башка болгондуктан ортодо түшүнбөстүктөр ошол себептен жаралат. Андан ары 7-бөлүм 1-аятта элчи Павыл бул айткан сөздөрдү улантып же болбосо жыйынтыктап мындай дейт. Сүйүктүү бир туугандарым, Кудай бизге ушундай убадаларды бергендиктен денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктан арылалы. Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулалы дейт. Демек, эгерде машаякчы жогоруда айтылган нерселерге жол берсе, ишенбеген адамдар менен бирге
жат моюнтурукка кошулса, анда ал денесин жана рухун булгаган болот. Ал эми биздин денебиз Кудайдын ибадатканасы, ичибизде Кудайдын руху жашайт. Ошондуктан денебизди жана рухубузду булгаган ар кандай ыпластыктан арылышыбыз керек. Кудайдан коркуу менен ыйыктыкка умтулушубуз керек. Мына чыныгы кызматчы ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбайт. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда эч кандай жалпылык жок экенин ал билет. Жарык менен караңгынын ортосунда эч кандай жалпылык жок экенин билет. Ар кимибиз өзүбүзгө суроо берели. Мен ишенимдин көз карашы менен жашап жатамбы? Же ишенбегендердин көз карашы менен жашап жатамбы? Мени ишенбегендердин көз карашы, алардын жашоосу, алардын жүрүм туруму өзүнө тартып жаткан жокпу? Чыныгы кызматчы ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбайт. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда эч кандай жалпылык жок экенин, жарык менен караңгынын ортосунда эч кандай жалпылык жок экенин билет. Чыныгы кызматчы адамдарга жүрөгүн жаппайт, тескерисинче жүрөгүн кенен ачып, алар менен ачык сүйлөшөт. Кудайдын чыныгы кызматчысы кылган кызматына тил тийгизбеш үчүн колунан келген бардык аракетин кылат. Ал бардык учурда бардык нерсеге чыдап, өзүн Кудайдын кызматчысы катары көрсөтөт. Амин.